Саламаттар болуп экендештер. Саламаттар Нурлан байке. Жана биздин эфирде көрүп жаткан жана эфирде катышып жаткан мекендештер. Бүгүн керектеги суроо жообубуз. Бизде биринчи суроо берүүчү мекендешибиз бар экен. Рая сурооңузду бериңиз. Рая микрофонду жаап сурооңузду берсеңиз болот деген сурооңуз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык экен. Мен Санкт-Петербургтан өткөндөн бери бир WhatsApp менен суроо берип аткам да, мен трудовой договор сатып алгам да. Анан айына 2,5 миңден акча төлөп турам да. Анан бирок мен МФЦга барып, МФЦдан текшертсем, базада жок деди да, МФЦда. Анан тиги балага айттым, жок экен, мен МФЦда десем, ал башка түрү деди да. Анан мен мейли болбой эле коркуп эмеге бир кемпир менен ГПХ түзүп жөнөттүм да, через почтачы. Анан через почта жөнөтүп эмелерин баарын алып, анан почта Россия ачып карап атам да, бирок тигилер албай жатат. ФМСчи 6-сында барган, уже вручение, извещение деп келди да. Анан бирок турат да, ошол жерде кетпей элечи, алып кетишкен жок. Анан почтага да барып сурадым. Эмнеге алып кетишпей жатат десем, это ихняя проблема деп коюн да. Алып кетет өздөрү депчи. Бирок алып кеткен жок. Мен эмне кылышым керек эми? Сиз эчтеке кылбайсыз, потому что сиз закон боюнча уведомленияны жөнөттүңүз, ошол күндөн баштап как бы сиз өзүңүздүн милдетиңизди аткарып бүттүңүз да. Ал уведомленияны алып катташ бул уже Федеральный миграционный службанын милдети. Мен азыр эми өзүм налог төлөй берсем эч нерсе болбойт, мен бирок мурда жанагы 2,5 миңден төлөп аткан бала турат деди да, бирок мен коркуп эле болбой, жок болгондуктан мен уже өзүм жөнөттүм да азырчы. Жөнөтүп коюп, анан мой налогду ачып койдум, госуслуга ачып, мой налогду ачып койдум да. Анан налогун төлөй беремби, эмне кылсам? Ооба, өзүңүз самостоятельно налог төлөп жүрө берсеңиз болот. Ал тигиреки бала эмне деген организацияда иштеген бала эле. Ал уведомлениясын сурабайсызбы? Сиз айтыңыз да, мага уведомлениясы да бар. Биз чогуу барып, ошол бала менен чогуу барып, Фрунзенский районго эметип, регистрация кылып, анан уведомленияны колума берди да, ноябрда, октябрда. Анан регистрациямды продление кылдым 3 айдан кийин, 3 айлыктан кийин ошо менен продление кылдым. Анан бирок айтты, сен 2,5 миңден төлөп турасың, мен сени уволить этпейм деди. Анан 2,5 миңден айына төлөп атам, ал балагачы өзүнө төлөп атам да. Анан бирок мен базада бармынбы, жокмунбу, эч кандай налог төлөнгөн жок да деп эле коркуп, өзүм МФЦга барып текшерттим да. Мен базада бармынбы, жокмунбу, жана трудовой деятельности алайын справка депчи, ал текшертсем, жок, базада жок экенсиң деди да. Анан тиги балага айтсам, бала айтат кайра эме депчи. Сиз эмнеге текшертесиз, ал деген башка трудовой кодекс книжка менен башкача болот, меники башкача дейт да. Эми аныкы башкача болсо, эң жөнөкөй жолу бар аны текшериштин. Анда ошол бала сизге 2 НДФЛ деген справка чыгарып берсин. 2 НДФЛ деген справка бул ошо налогтор төлөнүп атат деген справка да. Эгер ошол 2 НДФЛди чыгарып бере албаса, анда фальшивый, анда 2,5 миң сомду анын чөнтөгүнө салып берип эле жүргөнсүз да анда. Мен ошентип айтсам, ал менен урушуп атпайсыз, кандай эмесиз, ишенбей эмне текшертесиз деп урушуп атат да. Анан мен коркуп, анда ладно деп мен жөнөтүп койдум да, уведомленияны жөнөтүп койдум да, ГПХ ачыпчы. Кыргызбы, оруспу тиги бала? Кыргыз бала. Ал ким деген бала экен? Санкт-Петербургта. Эми ким деген бала ошо? Эми атын айтпай эле коеюн, анан дагы проблема создавать этпейин өзүмө. Кыргыздын эң жаман нерсеси ушу, биз ошо бирөө ката кетирип же жалган бирдеме кылып атса, ошону жашырабыз да до конца. Ууруну ууру, каракчыны каракчы, мошенникти мошенник деп эле айтыш керек тижеке. НДФЛ 2 НДФЛ сураңыз, 2 НДФЛ болбосо айтыңыз, 2,5 миң сомдон акчаны кайтарып бергениң, сен оказывается эч кандай налог төлөп турсуң. Налог только ошо 2 НДФЛ деген справка бергенде чыгат ошол экенде.
Анан мейли төлөөсө төлөөгө азыр мен ошо жанагынтип уведомление жөнөтүп койдум да, ошол эч нерсе болбойт да. Ошо эгерде алар принимать этпесе мен азыр өзүм налог төлөй берсем анан кийин продленияга залакасы тийбейби? Негизи тийбеш керек, потому что закондо прям аны федеральный миграционный служба алып, анан тигиреки кандайдыр бир неме кылсын деген жазуу жок да ал жерде. Ошо уведомление жиберет иностранный гражданин, ошо менен анын милдети бүтөт. Калганын ошо федеральный миграционный служба кылыш керек деген жазуу бар. Так что алар алабы албайбы ал сизге тиешеси жок. Сиз ошол эки уведомление жибердиңиз убагында, так все, сиздин милдетиңиз бүттү да, ошо менен аткарып бүттүңүз. Мен налогун эле төлөй берейин, анда өзүм мой налог ачып алып ошону төлөй берейин, ооба. Переизбрать этпейли. Эми трек номер көчүрүп алып турасыз, тиги Почта Россиядан карап турасыз да качан алып кетти. Ооба, карап турам, бирок эч албайт атат да, алтысында эле вручение деп, извещение вручено деп келди да, ошол бойдон токтоп турат да. Алар эми почтага барып бир айда бир алса керек ошо экилердичи. Бир айда бир алып ошо бир неметишет да, киргизишет. Ошо. Рахмат, анда чоң рахмат. Анда мен налогумду деле төлөй берейин, эчтеке переживать этпей. Ооба, налогуңузду төлөп жүрө бериңиз, ооба. Рахмат, анда макул. Кийин узартканыңызда ошол ГПХ менен узартыңыз. Берки жанагы мошенниктер акча бербейчи. Ошону сначала тактаңыз, два НДФЛ бериш керек сизге. Бербесе андан мошенник. Жок, эгерде мен азыр кийин узартам го, 1 жылдан кийин узартсам деген, сен базада жок экен бул ГПХ десе дейби деп атам да. Жок, негизи эгерде прям Кудай колдоп тигиреки кыргыз бала сизди алдабай, даже ошо трудовой договоруңуз болгондо деле, базада турган күндө деле уведомление тигиреки гражданско правовой договор менен деле иштегенге акыңыз бар да. Бир киши эки жерде иштегенге акысы бар. Так что мен основной жумушум бул ГПХда деп, ГПХ менен деле регистрацияңызды узарта берсеңиз болот. Жок, ошо ГПХ деген эмеде базада жок болуп чыгат деп атам да, если тиги ФМС алып МФЦ ФМС алып кетпесечи, алып кетет да, бирок алып кетиш керек да. Алып кетишет алар, алып кетишет. Все, рахмат, анда чоң рахмат. Хорошо. Так, комментарийге Гүлнар жазыптыр, миграционныйга кол коюлганы менен эч нерсе болбойбу дейт. Миграционныйга кол коюлган андай деле коркунучтуу эмес, бирок кол коюп койсун да. Өзү кол коюп койсун. Өзү кол коюп коет, ооба, өзү эле кол коет. Анан кийин койсо деле болот да. Коюп койсун. Ия. Кийин коюп койсо деле болот да аны. Кийин койсо деле болот, ал границадан өтүп атканда карабай калган. Ассаламу алейкум, Мирлан. Алейкум. Иштериңер ден соолуктар. Жакшы, Кудайга шүгүр. Менин суроом мындай, меники жана трудовой правовой договор боюнча квартирамда. Та 1 жылдан ашты, 2 жылга узартып атканда через госуслуги менен. Анан положительный результат келди 5 күндүн ичинде. Ошол момент сразу эле бир сюрприз менен кошо келди, ФНСтен келди сразу. Страховой взнос төлөйсүң депчи. Ошол договор, трудовой договорго помощник по ремонту деп ачкам да. Ачкамыз да хозяйка экөөбүз. Анан страховой взносту ким неге андай мага түзүп койду, мен түшүнбөй калдым да аларгачы. Негизи аны сиз ошо федеральный налоговый службага барып неметишиңиз керек да, разбираться этишиңиз керек. Анткени неме боюнча, тигиреки закон боюнча сиз 4% налог төлөйсүз, 4%-ын жарымы жана фонд обязательного медицинского страхования кетет, жарымы ошо налогко кетет да. Алар возможно сиздин гражданско правовой договоруңузду как бы трудовой договор дегендей түшүнүп алышкан да, или ошол экиндей социальный выплата төлөбөйт деп атат да. Вы можете там, если кандай десем, барып разбираться этсеңиз, эгерде добровольном порядке дагы төлөсө болот да, ошо социальный выплатанычы. Мен көчө күнү ошо группадан дагы түшүндүрмө бергем, например, кийин пенсияга чыкпай калып атат да, ошол эки жана гражданско правовой договор түзгөндө жана пенсионный пенсия 2 бөлүктөн турат да. Бул
биринчиси стаждан турат, экинчиси баягы пенсион накоплениядан турат, баягы чогулткан акчаңызданчы. Так как сиз гражданско правовой договор түзгөндө сиз ошолеки пенсионный накопление кылбайсыз да. Түшүндүңүзбү? Сизге стаж кетет, да, стажыңыз кетет каждый жыл сайын, но сизге баягы пенсион накопление чогулбайт. Түшүндүңүз да, Анан сиз өзүңүз добровольно барып, ушу мен пенсияга чыкканга өзүм добровольно акча төлөйм деп акча төлөсөңүз болот пенсионный фондгочу. И жана социальный фондко дагы ошолекиндей кылса болот да. Так что сиз эч кандай неме этпейли, беспокоить этпейли, ошолеки Ерлан мырза, бардым, алар менен разговор кылдым. Алар по закону айтат, сени нанимать эткен хозяйкаң, помощник по ремонту, негизи по закону ал төлөш керек болчу дейт. Ал пенсионный возраст экен, ал төлөбөйт, эми сен төлөйсүң дейт. Ай сайын 5200. Уже чектеп коюшту. Жок, ал сиз айтыңыз да, мен гражданско правовой договор менен налог төлөп атпаймынбы? Мен соцвыплаталарды мен төлөгөнгө акырын вообще каралган эмес деңиз. Не деп коюп кетип калдым анда. И дебеңиз да, сиз ошолеки эмнеге сиз айтыңыз да, федеральный налоговый службадан анда мага постановление чыгарып бергиле, что мен өзүмдү ошо 5200 төлөйт деген постановление чыгарып бергиле, мен мурекин сотко берем дейсизби? Ошондой жолдо билбейбиз да. Письменный жазып бериле дейсиздер, Письменный жазып беришке, оозеки эле сен социальный выплаталар төлөшүң деп эле чегирип койгонгалардын акысы жок да. Алар деген сизге постановление жазып бериш керек да, бир закондун негизинде. Вы можете вот этот законду неме эткенгечи, обжаловать. Эгерде бир жолу ошолек интип алса, налоговый служба кийин биздин кыргыздардын баардыгын ошентип куртат. Биринчи эле баягы торпок кезинде сүзүш керек да буларды, чынын айтканда. Бузоо кезинде ошо именно кече келди, кече 2 күн алдын келди. 5-күн келди. Сиз налогторуңузду төлөп жүрдүңүз беле, негизи самозанятый болуп? Жок, самозанятый ачкан эмесмин, эчтеке кылган эмесмин. Конечно, анан соцвыплата төлөтөт да, сиз налог төлөшүңүз керек да. Мына кыргыздар ушулекиндей да, гражданско правовой договор түзгөндөн кийин обязательно самозанятый ачып өзүңөр налогуңарды төлөгүлө деп айтабыз го. Аяка мен низкий зарплатаны көргөзүп койгом да 25 000 деп элечи. Эми 25 000 болгондо ошол 25 000ден да налог төлөшүңүз керекпи? Ооба, 4%. Ал налогду төлөбөсөңүз, анан конечно, анан сизди мажбурлайт да ошентип. Эми төлөш керек экен анда. Сиз самозанятый ачып, самозанятыйдан төлөй берсеңиз, сизди эч ким налоговыйга чакырып алып мынтип сизди кайырмак эмес да, аке. Мен биринчи жолу келди. Дагы мындай жеңил кутулуп турсуз. Сиз да ошолеки сен налог төлөбөптүрсүң деп туруп, ошо трудовой гражданско правовой договоруңузду аннулировать этип жүрсөм эмне болот эле? Анда бүттөн да бессрочный болчу, күйүп кетмек да. Ал күйүп кеткен эмес, анда 1 жылдан бери анда сиз незаконно жүргөн болуп депортация болмоксуздар. Ошон үчүн туугандар айтып атпайбы, гражданско правовой договор түзүп коюп эле, баягында бир кыз чыгып алып ушул кезинде айтып аткан, мен мына 1 жылдан бери төлөп эле жүрөм, мага эч ким эчтеке деген жок. Гражданско правовой договор түзүп туруп эле жиберип койгом, налог төлөгөн эмесмин деп чыккан ушул жактан дагычы. Мына ушулекинин последствиясы ушул болот, аке. Сиз гражданско правовой договор түздүңүзбү? Гражданско правовой договор деген бул жеке, мындан үчүн сиз бир ошо пенсионер аялдан сиз доход алып атасыз. Туура айтамбы? 25 000 сом. Ал Россия мамлекетине сиз налог төлөшүңүз керек да, ошо 25 000дан. Ал деген Россия деген сизге лафа же жыргал үчүн сизге аябай ушундай сулуулугуңуз үчүн ошо гражданско правовой договор түзүп анан сизге уруксат берген жок да жашаганга. Кептир менен түзүп алыш керек болуп калды, бирок ошон үчүн налог төлөңүз. Конечно, сиз налог төлөшүңүз керек. 25 000ге канча болот 4%? 4% эсептеңиз, 23 000. Сиз деген ошо айтып атам го, айына бир жолу карта ачып, ошо мой налогко 25 000 сом салышыңыз керек, анан ошол жерден тегерек налоговый начислять этет, анан ошону төлөп коюп жүрүңүз да. 1000 рубль болот, 1000 рубль айына. Где-то 1000 рубль болот. Төлөп коебуз 1000 рубль.
ГПХ неме ачыңыз, самозанятый ачыңыз через госуслуги. Госуслугиде аккаунтуңуз барбы? Подтвержденный. Бар. Все, ошо менен самозанятый ачыңыз самозанятый. самозанятый Тиньковко заказ кылсаңыз үйүңүзгө келип алып ачып берип кетет. Или Сберге бара койсун, же через там мой налог приложение, через госуслуги сатсын. А мен Тиньковко келгенде Тиньковду заблокировать этип, бүт заблокировать этип жабайын дегем да. Жаптырып айлабаңыз эми ошону ачыңыз. Самозанятый ачтырыңыз, аке. Самозанятый ачтырып, анан ошол экинден өзүңүз налог төлөшүңүз керек. Россия налогду төлөгөн кишини сүйөт, налог төлөбөгөн кишини жоготот. Жана таксисттерди эмне байкуштар чырылдатып чыркыратып жок кылды. Жарымынан көбү ошол экинтип тигиреке трудовой договор сатып алып, налог төлөбөй эле жүрүшчү. Кача айына бир дегенде 70-80 миң сом доход табат. Ошондон хотя бы 5 миң 4 миң сом налог төлөсө, анан Россия ошолорду сүйөт да, булар мындай легальный иммигрант деп. Анан төлөбөсөңүз, анан системаны анан ФНСке чакырып алып, кайрыт. Ал еще айтып атам го, Федеральный налоговый служба илгери неме деген бар болчу, налоговый полиция деген. Налоговый полицияга түшсөңүз болчу, кашаңыз чыгармак. Анда раз жойбойт кыргыздардын багына. Рахмат. Айтарыңыз. Налогду төлөңүз. Ал эми 5 миң сом слишком кымбат, айтыңыз. Мына мен самозанятый ачып, самозанятыйдан төлөп атам деп барып разбираться этиңиз. Мына мен оказывается мындай турбайм. Силерге мен прямой төлөбөй, оказывается мой налог аркылуу төлөйт турбаймын деп. Рахмат, адишем. Жүрөйүн эле. Мирлан байке, мына мекендештер көрдүңүздөр, азыр бизди көрүп турган, түз эфирде көрүп турган мекендештер, жана YouTube'дан записти көрүп жаткан мекендештерге, жана комментарий жазгандарга, голос начар, тиги бул, ал бул дегендерге баары айтып коеюн, мына ошону консультацияны башка эч ким бербейт силергечи. Мына консультацияны бир гана биз беребиз. Бир гана биздин Миглаев каналы ушундай консультацияларды берет. Анан жанагы шоуменге окшоп монтаж укмуш, голос укмуштарды угуп жүрөгүлө алданычы баардыгы. Канча кыргыз жанагыларга акчасын берет, 100 миң берет, 100 миң берет экен. 200 миң берет, 200 миң берет экен. Ырасы эле кылып берет. Ошолорго алданып баргыла да, ошолордон кылып бергиле. А биздин Миглаевдин максаты ошогон сапаттуу консультация бериш керек. И так туура юридикалык консультацияларды элдерге жеткирүү. Пока бизде ушундай технический моменттер бар тура, бирок биз бар оңдобуз. Ага чейин сабыр керек, биразчы. Азыр силер мындай консультация алып атасыңарбы, угуп атасыңарбы? Ошол жетиштүү. А бул жерде силер шоу кылып аткан жокпуз, же башка кылып аткан жокпуз. Тигини кош, голосун кош, муну кош. Үнүң кандай, сүйлөгөнүң кандай, сүйлөгөнүң мындай. Бардыгыңарга тактуу айтып коеюн ушул жерде. Муга окшогон консультацияны эч жерде ала албайсыңар силерчи. Эч ким айтпайт силерге. ГПХны эч ким айткан эмес. Мен таң калам да Мирлан байкечи. Эмнеге айткан эмес деп шок экен. Эч ким мына видео чыгарып, ГПХ жасаткыла деп эч ким айтпайт. Канчасы депорт болуп, таң каласың да. ГПХны просто түшүнбөйт да, баягы системаны түшүнбөйт. Ал деген мисалы үчүн жана блогерлер бул юридический иш аябай тонкий иш негизичи. Ал ГПХны чыкканын, аны ГПХнын уведомлениесин жөнөткөндү, ал ошондоки алынганды бүт баардыгын мындай отслеживать этип жасаш керек да. Ал эми бизде кыргыздарда жанагыдай фальшивый трудовой договор сатып көнгөн да көпчүлүгүчү. Фальшивый жасап. Ал бир суроону унутуп калыптырмын. Ал ФНС системага кандай келди? Үйдүн эме код плательщиктин коммуналный эмеси бар го, эмелер келет го, квитанциялар. Ошо номер менен келди мага. Уведомление жибергенсиз. Сиз жанагы жиберген уведомление мындай да, жана гражданское правовой договор уведомление жиберип атпайсызбы? Уведомление жибергенде ошолекиге трудовой договордун бир копиясын кошуп салабыз, туура айтамбы, жанагы гражданское правовой договордун. Анан ошолеки уведомление менен ошолеки гражданское правовой договордун копиясы внутриведомственный связь аркылуу налоговыйга бүт баардык органдарга, тиешелүү органдарга жөнөтүлөт МВДдан. Ал МВДга эле баягы калып калбайт. Ал андан ары кетет. Ал ошолеки федеральный налоговый служба сизди ошо уведомление аркылуу таап чыкты да. Ал сиздин жанагы билесизби, уведомленияга иненен номер жазылат, жанагы хозяиндин. Ошо хозяиндин иненен номер жазылганда
ошол иненен номурдан же болбосо сиздин иненен номурдан ошол эки гражданский правовой договорго акча түшүп атабы, ошол экини караган алар текшерип. Ошону Анткени мен көзүмдү толтуруп атканда трудовой правовой договорду сурап койгондо ошону анан киргизгенбиз да программагачы. конечно, ошол экен. Ошон үчүн аке ал баягы уведомление кеткенде ал только МВДнын базасында токтоп эле ошол бойдон калып калбайт. Ал кийин кетет ары. Акыл менен төлөп кезек берели. Так, Эмин, суроо бериңиз. Или Шерзат, Шерзат беребиз, анан кийин Эмин. Атом эмес. Салам Шерзат алейкум. беребиз. Алейкум. Валейкум ассалам. Нурланбай аке, менин суроом мындай эле дең. Жанагы силер айткан ГПХ договор аштык. Так. Аялым эме швея болуп иштейт, мен эме ремонт телефонду иштейм. Так. Ошо эмеге договорго мастер по ремонт телефона деп жаздым мен өзүмүкүгө, аялымга швея деп жаздык. Так. Самозанятый ачып, ошо 15 миңге акча төлөп атабыз. Мисал, бизди кармабаса не болот? Легальный эле болобу? Ушуну сурайын дедим эле. Ким кармап алса? Жанагындай рейд бирдеке эле болуп келип калса дейм да. Сиз уведомление жибергенсиз да, туура айтамбы? Уведомлениеңиздин копиясы бар колуңузда. Почтадан жибердиңизби же алып барып бердиңерби? Поштадан жибердик. Абдан жакшы. Ошо почтадан жибергенде жанагы опись менен чекти сактап алдыңызбы? Сактап койдум. Баардыгын ошол экени жанагы степлер менен кыстарып, бул абсолютно легальный. Эч ким, сиз айтыңыз, бирөө бирдеме десе, мисалы үчүн мой налогду ачасыз да, мына мен налог төлөп атам. Мынакей уведомлением жибергем, мына трудовой договор. Пошол деңиз. Билген жериңе барып, билген намазыңды оку деңиз. Хорошо. Сиз абсолютно легальный жүргөн кишисиз. Кийин анан баягы эмеге байлаган картага 15 миңден ашыкча акча түшсө эчтеке болбойбу? Желательно көп салбаңыз алчы. Мисалы үчүн мындай да, сиз 15 миң деп айлыкты көргөздүңүз да, туура айтамбы? Анан айына эле сиз ошол картага 40 миң салып атасыз дейм, да? Налоговый ойлойт да, бул экен айлыгы 15 миңден 40 миңге көтөргөн экен деп, 40 миңден эсептеп баштайт эртең налогду. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн желательно ошон үчүн айтам, отдельный карта ачкыла. Ал картага көп акча салбагыла. Да, эми баягы бир айда 15 миң салып, кийинки айда 20 миң салып, кайра кийинки айда 15 миң салсаңыз, это допустимо. То есть карта иштеп атыптыр дейт да. Атаганан айына эле баягы мой налогко байлаган картага эле анан 40 миңден салып атсаңыз, налоговый ал сиз мисалы үчүн үйүңүзгө келип сурабайт да, сен айлыгың көтөрүлүп калдыбы, сен кандай приказ чыгардыңбы деп ойлобойт. Алар түшкөн тигилекин сумманы карап турат да, анан мунун айлыгы 40 миң сом болуп калыптыр көтөрүлүп деп, анан 40 миң сомдон эсептеп таштайт отурасың. Анан эмени азыр картага 15 миң акча салып койдум да. Бул канча дешечи болот ал? Негизи бул 20 числолордон кийин чечиш керек негизичи. Ошону оплатить налоги деген да бир кнопкалар бар. Ошол экен мой налогко кирип, айдын экинчи жарымында ошо 20-25-теринде бир карасаңыз, ошо оплатить налог деген бир кнопкалар чыгып калат. Ошол экен басып, распечатать чек, сохранить чек деген бар. Ошол экен сохранить чек деп коесуз. Хорошо? Ошону сохранить этип койсоңуз, ошол историяңызда кала берет тигилек чек. Налог төлөндү деп. Рахмат аке, силерди угуп, пайда болуп ушундай кылып договорлор жасап, мурун андайды билбейчү электе биз жанагы андан мындан договор алып качып жүрө берди элек. Эми азыр жакшы болуп калыптыр да. Рахмат силерге. Эчтеке эмес. Эмеге Кубатбек сизге ham рахмат уке. Ооба, Кубатбек ушул экен деп элге жайылтып, жакшы неме кылып атат да, иш кылып атат. Ишлилер. Рахмат Шерзат аке. Кийинки кезек берели. Мирали Эмин өчүп кетти. Эмин у вас. Эмин кетсиз. Потом Мирали. Мирали, күйдө турасыз. Саламатсызбы. Эмин бериңиз.
мен күйөөм аркылуу неме РВП алган болчумун. Андан кийин азыр эми күйөөм Кореяга кеткен атат да. Ошого балдарым аркылуу алыш үчүн 2 балам бар. РФ. Балдарым менен мен бир жерде прописанный болушум керек да. Вообще желательно, да. Этот чоң кыз мындай да, тигилеки сиз же күйөөңүз турган жерге балдарыңыз регистрация болуш керек обязательно. Балдарыңыздын желательно, эгерде балдарыңыз аркылуу тапшырам десеңиз, балдарыңыздын постоянно пропискасы болуш керек. И эгерде сиз ошо балдарыңыз прописанный жерге сиз да прописанный болсоңуз, бул тоже плюс. Мисалы үчүн кээ бирөөлөрү мына өзү Московский областта балдары, например, Ярославльде катталган болсо, алар просто убакытты жейт да. Ярославльден тигилер запрос кылат, действительно ушул жерде пропискасы барбы, жокпу депчи. Убакыт кармайт да. Эгерде бат-баттан тапшырам десеңиздер, анда желательно ошо балаңыз менен бир жерде пропискага турсаңыз жакшы болот да, жеңил болот сизге. Просто мына жерде хозяйка эмне үчүн балдарды прописка кылып бербейм деп атат, мен ошону да түшүнбөй атам да. Типа алар как наследник квартира болуп калат дегендей айттыбы? Жок, наследник болбойт. Мындай да, жанагы жашы жете элек балдарды пропискага тургузганда үйгөчү, аларды кийин, мисалы үчүн 1 жылга деп сүйлөшөсүңөр же 2 жылга деп сүйлөшөсүңөр да, туура айтамбы? 2 жылдан кийин ал баланы сиз пропискага чыгарып, мындайча айтканда, баягы башка квартирага койбосо, аны федеральный миграционный служба чыгарбай коюшу мүмкүн. Ошол жерден пропискагачы. То есть кийин ошол эки балдар, мисалы үчүн чоң кишилерди чыгарып таштаса болот. А вот именно жашы жетпеген балдар чыгара алышпайт да. Анан ошондуктан ошол экиндей мындай проблема болбосун деп жаш балдарды коюшпайт. Сиз мисалы үчүн жаш балдарды пропискага тургузгандан кийин сиз гражданство алып башка жака кеткенде, ошо башка үйдөн, мына бул үйдөн чыгарып, о жашы жете элек баланы бул жактагы жаңы үйгө коёмун деген кагаз алып келип анан чыгарып кетесиз. Ошо жаш балдар жөн эле көчөгө чыгарып таштабайт да, мындайча айтканда. Чоң кишилер чыгарып таштайт. Жаш балдар чыгара албайт да. Ошо күйөөм экөөбүз бир квартирага жазышты, бирок балдарым отказ кылып атышат да. Анан ал балдарым кийин Кыргызстанга алып чыгып кетем деп чыгарса да болбойбучу? Болбойт ал. Сиз Кыргызстанга чыгарып кеткен күндө дагы ал тигиреке прописка кала берет да. Сиз балдарды алып кетесиз, а прописка официально кала берет. Желательно мындай кылыш керек да, вот обязательство жазып берем деңиз. Мисалы үчүн мен уже 1 жылдан кийин, например, балдарымды башка үйгө чыгарып кеткенге милдеттенем. Эң айласы кетсе, ошол жерге прописка коюп берсин, биз сот аркылуу чыгарып таштайбыз балдарды. Ошентсе да болобу? Сот аркылуу. Сот аркылуу чыгарып таштайбыз. Биз ошо незаконно этот прописанный кишилерди дагы ошо биздин юридический мореке ишканабызда, уюмубузда. Ошо гражданин Россиялар көп эле, мына Россияда билесиздер, Москва, Санкт-Петербургда көп эле кыргыздар үй алып алышкан. Анан акчасына кызыгып эле булар көп эле кишини пропискага кое берет. Бир үйдө баягы күнү 30-40 кишини пропискага коюп алыптыр. Анан аны федеральный миграционный службада карап турат. Анан алар айтыптыр, давай чыгаргын буларды дегенде, анан тигилер чыкпайбыз дейт. Анан акча бергендер, 35 миңден 70-80 миңге чейин акча беришет экен пропискага. Анан чыгарбай акырында сот менен чыгарып таштадык, бала чакасы менен баарын чыгардык. Негизи чыгарса болот, аны сот аркылуу чыгарат да, бирок. Ошол проблема. Анан 2 балам РФ, ошонун бирөөсүн эле койдурсам болобу пропискага, если унаса? Же экөөнтөн коюш керек? Бирөөн койдуруп эле, бирөө менен деле тапшырсаңыз болот. Несовершеннолетний бирөө эле боло берет. Бирөөн бала аркылуу алам десем, күйөөмдүн документтери керек болобу? Ал Кореяга кетип атат да вообще. Эми күйөөңүздүн документтери андай деле керек болбойт, бирок күйөөңүздүн документтерин бүт баардыгын нотариально заверить этип, анан күйөөңүздүн вообще желательно доверенность алып коюңуз. Хорошо? Кандай? Генеральный доверенность деген доверенность алып коет. Баардык иштерге сиз кол койгонго, ошол эки күйөөңүздүн атынан кандайдыр иш кылганга акыңыз болуп калат да. Ал неме менен, загран менен кете берем, беркине внутренний паспорт таштап кетем дедет да, болору? Ал внутренний паспорт менен ким барат анан? Ошол эле анан кыргыздар башка паспорт менен башка киши барып анан фуместен кармалчу эле ошол жерденчи. ЗАГС бар да.
эми ЗАГС болгону менен ал паспорт эже ал мисалы үчүн ал живой келиш керек да. Бирдеме болсо живой келиш керек да. Сиз айтып атам го эми проблема деле эмес, бул доверенный салып калган эмнеге проблема сиздерге мен түшүнбөйм. Көп болсо 1,5 миң сом акча турат. Неме анан Мирлан Бакиев мына Москвада мен азыр бир жерде пропискада РВПмы прописка кылып беришкен да. Эми ушул эле райондо баламды башка квартирага койдуртуп прописка кылмаса, ошо дагы болобу? Вообще желательно бир квартирада туруш керек. Бир квартирада туруш керек. Баласы башка квартирада, апасы башка квартирада же башка жерде болгон, атасы башка жерде болгон болбойт вообще. Эгерде сиз ошо 3 квартираңыздын өзүңүздөрдүкү болуп эле анан ошол жерге барыңар ар кайсы жерге регистрация пропискага турбасаңар, сиз баягы эгер ал үйлөр сиздин собственность болбосо, ал минуска түшөт да. Негизи закондо жазылган. Атасы, энеси менен жаш жетелик балдар бир жерде болуш керек. Ал как бы эгерде бөлөк турса, бул жоопкерчиликтен качкандай неме болуп калат да. Окуя болуп калат. Макул, атасы башка жерде, бирок мен бир бала мен менен апасы менен чогуу бир жерде турса боло берет да? Болот, ошондо болот. Ошо рахмат жон.